Экинчи бөлүм. Биз кайра артка кайрылып, Теңирдин мага айтканы боюнча Кызыл деңизди карай кеткен жол менен чөлгө жөнөдүк. Ошентип биз Сейир тоосунун тегерегинде көпкө жүрдүк. Анан Теңир мага мындай деди: "Бул тоонун тегерегинде жетишээрлик эле жүрдүңөр, түндүктү карай кеткиле. Элге мындай буйрук бер: силер Сейирде жашаган бир тууганыңар Эйсаптын уулдары жашаган жерлерден өтөсүңөр. Алар силерден коркушат, бирок алар менен согушпагыла, сак болгула. Мен силерге алардын жеринен алакандай да жер бербейм, анткени Сейир тоосун Эйсаптын карамагына бергем. Тамакты алардан күмүшкө сатып алып жегиле, сууну алардан күмүшкө сатып алып ичкиле. Анткени Кудай Теңириң сенин бардык ишиңе батасын берип, ушул эбегейсиз чоң чөлдө жер кезип жүргөнүңдө калкалап келген. Кудай Теңириң сени менен 40 жыл бирге болду. Сен эч нерседен кем болгон жоксуң." Ошентип биз Эйлат менен Эцион геберден чыгып, Сейир тоосунда жашаган бир тууганыбыз Эйсаптын уулдарынын жанынан түздүк менен Маап чөлүнө бет алдык. Теңир мага мындай деди: "Мааптыктар менен касташпа да согушпа. Мен сенин карамагыңа анын жеринен бербейм, анткени Ар шаарын Лот уулдарынын энчисине бергем." Мурун ал жерде Анактын уулдарындай алп, узун бойлуу, көп сандаган эймимдер жашаган. Алар репалыктардын арасында Анактын уулдары болуп эсептелишчү. Мааптыктар болсо аларды эймимдер дешет. Сейирде болсо мурун Хорликтер жашачу, бирок Эйсаптын уулдары ал жерди тартып алышкан. Исраил эли Теңир мураска берген жерди кантип ээлеп алса, Эйсаптын уулдары да аларды жок кылып, алардын жерин ошентип ээлеп алышкан. Теңир мага жыйналып Зерет өрөөнүнөн өткүлө деди. Ошондо биз Зерет өрөөнүнөн өттүк. Биз Кадеш Барнеиден чыгып, Зерет өрөөнүнөн өткөнгө чейин 38 жыл өттү. Биздин арабыздагы согушка жараган эркек аттуунун баары кырылды, анткени Теңир аларга ушундай убада берген. Биздин арабыздан аларды жок кылыш үчүн алар кырылып жок болгончо Теңир өз колун алардын үстүнөн алган жок. Согушка жараган эркек аттуунун баары өлгөндөн кийин Теңир мага мындай деди: "Сен азыр Маап чегарасы Ардын жанынан өтүп, Амондуктарга жакындап калдың. Алар менен касташпа да согушпа. Мен сенин энчиңе Амондуктардын жеринен бербейм, анткени ал жерди Лоттун уулдарынын энчисине бергем." Ал жер репалыктардын да жери болуп эсептелчү. Мурун ал жерде репалыктар жашачу. Амондуктар болсо аларды Зумзумдуктар дешет. Алар Анактын уулдарындай алп, узун бойлуу, көп сандаган эл болгон. Теңир аларды Амондуктардын көз алдында кырып салган. Амондуктар алардын жерин ээлеп алып, ошол жерге отурукташып калышкан. Теңир Сейирде жашаган Эйсаптын уулдарынын көз алдында Хориликтерди кырып салгандай эле, Амондуктар да аларды кууп, алардын жерине отурукташып, бүгүнкү күнгө чейин жашап калышты. Каптордон чыккан капторлуктар да, Азанын тегерегиндеги айыл кыштактарда жашаган абактыктарды кырып, алардын ордуна отурукташып алышты. Теңир мага жыйналып жолго чыккыла да Арнон суусунан өткүлө. Эми мен Кешпон падышасы Аморлук Сихонду жери менен кошо колуңа берем. Ал жерди ээлей башта, аларга каршы согушач. Мен бүгүндөн баштап жер үстүндөгү элдерди сенден коркуп, үрөйү уча тургандай кылам. Сен жөнүндө уккандар сенден коркуп, үрөйү уча турган болушат деген. Анан мен Кедемот чөлүнөн Кешпон падышасы Сихонго тынчтык жөнүндө сүйлөшкөнү элчилерди жөнөттүм. Алар ага мындай деп айтышты: "Сенин жериңен өтүүгө уруксат эт. Мен жол менен өтөм, оңго да солго да кайрылбайм. Тамак ашты мага күмүшкө сат, сатып алып жейин. Сууну да күмүшкө сат, сатып алып ичейин да бутум баскан жер менен гана өтүп кете берейин." Сейирде жашаган Эйсаптын уулдары менен Арда жашаган Мааптыктар мага кандай кылышса, Кудай Теңирибиз берип жаткан жерге Иордан аркылуу өтүп кеткенче, сен да ошондой кыл. Бирок Кешпон падышасы Сихон бизди өз жеринен өткөрүүгө макул болгон жок. Анткени Кудай Теңир аны сенин колуңа салып бериш үчүн өзүң көрүп тургандай аны катаалдантып, өжөрлөнтүп салган. Анан Теңир мага мындай деди: "Эми мен сага Сихонду жери менен кошо колуңа салып бере баштайм. Анын жерин ээлей башта." Ошондо Сихон бүт эли менен бизге каршы Жааста согуш ачты. Кудай Теңирибиз аны биздин колубузга салып берди. Биз анын өзүн да, балдарын да, бүт элин кырып салдык. Биз ошол учурда анын бардык шаарларын басып алып талкалап салдык. Эркектерин да, аялдарын да, балдарын да тирүү калтырган жокпуз. Бирок биз басып алган шаарлардагы алардын мал мүлкүн олжолоп алдык. Арнон суусунун жээгиндеги Ароер шаарынан тартып, өрөөндө жайгашкан шаардан тартып, Гилатка чейин биз басып албаган бир да шаар калган жок. Бардыгын Кудай Теңирибиз биздин колубузга салып берди.
Кудай Теңирибиз бизге тыюу салган амандыктардын жерине, Жабок суусунун тегерегиндеги жерлерге, тоо койнундагы шаарларга гана жакындаган жоксуң. 82 забур. Өр, Асаптын забуру. Кудай, унчукпай тура бербе. Сүйлөбөй тура бербе, Кудайым, тынч тура бербе. Анткени душмандарың чурулдап жатышат. Сени жек көргөндөр баштарын көтөрүштү. Сенин элиңе каршы жамандык издеп жатышат. Сен сактагандарга каршы кеңешип жатышат. Алар барып аларды кырып салалы. Исраил деген ысым мындан кийин эске алынгыс болсун деп айтышты. Өз ара бир добуштан макулдашып, сага каршы келишим түзүштү. Эдомдуктар менен ысмайылдыктар, Мааптыктар менен Агрылыктар, Гибал, Амон, Амалык, Пелишти тургундары, Тирдин тургундары менен Ашур эли да аларга кошулду. Алар Лот уулдарына күч беришти. Мидианга, Сисрага жана Кишон суусунун жээгинде Жабинге кандай кылсаң, аларга да ошондой кыл. Алар Эйондордо кырылып, жерге төгүлгөн кык болуп калышкан. Орайып менен Зеепке кандай кылсаң, аларга жана алардын төрөлөрүнө да ошондой кыл. Зибак менен Салмонга кандай кылсаң, алардын башчыларына да ошондой кыл. Алар Кудайдын элин басып алабыз дешкен. Кудайым, алар куюн учурган топурактай, шамал учурган самандай болушсун. От токойду өрттөгөндөй, жалын тоолорду жалмагандай. Сен даларды боронуң менен, куу куюнуң менен дүрбөлөңгө сал. Аларды уятка калтыр. Алар сенин ысымыңды издешсин, Теңирим. Түбөлүккө уятка калышсын, коркуп калышсын, шылдың болушсын, кырылышсын. Бир гана сенин ысымың Жахаба экенин, жер үстүндөгү эң жогорку Кудай сен экениңди билишсин. 83 забур. Ырчылар тобунун башчысына Гат аспабы менен Корактын уулдарынын забуру. Турак жайларың кандай сонун? Күчтөрдүн Теңири. Теңирдин үйүн көксөп, жаным аябай алсырады. Менин жүрөгүм да денем да тирүү Кудайга аябай кубанып жатат. Кудуреттүү Теңирим, падышам, Кудайым, сенин курмандык чалынуучу жайыңдын жанынан чымчык да өзүнө жай табат. Чабалекей да балапандарын басып чыгарганга уя табат. Сенин үйүңдө жашагандар бактылуу, алар сени тынбай мактап турушат. Күчү сенде болгон, жүрөгү сага бурулган адам бактылуу. Үй өрөөнү менен өтүп бара жатып, алар ал жерден булак ачышат. Жамгырда ал өрөөнгө батасын төгөт. Алардын күчүнө күч кошулуп, Сиондогу Кудайдын алдына келишет. Теңир, күчтөрдүн Кудайы. Менин сыйынуумдук, Жакыптын Кудайы, мага кулак сал. Кудайыбыз, биздин коргоочубуз, бизге назарыңды сал. Өзүңдүн майлаганыңдын жүзүнө кара. Анткени сенин үйүңдө бир күн болуу 1000 күндөн артык. Ыймансыздардын үйүндө жашаганга караганда Кудайдын үйүнүн улагасында болгондугу алайм. Анткени Кудай Теңир күн жана калкан, Теңир ырайым жана даңк берет. Таза жүргөндөрдү ал ырайымдан ажыратпайт. Күчтөрдүн Теңири, сенден үмүттөнгөн адам бактылуу. 30 бөлүм. Баш ийбеген уулдарга кайгы дейт Теңир. Алар менсиз кеңеш өткөрүшөт. Менин рухума жакпаган келишимдерди түзүшөт. Алар күнөөнүн үстүнө күнөө кошуп жатышат. Өздөрүн фараондун күчү менен бекемдеш үчүн, Мисирдин көлөкөсүнө калкаланыш үчүн менден сурабастан Мисирге бара жатышат. Бирок силер фараондун күчүнө таянгандыгыңар үчүн маскара болосуңар. Мисирдин көлөкөсүн башпаана кылгандыгыңар үчүн шылдыңга каласыңар. Анткени Иерусалим төрөлөрү Соанга кетип калышты. Анын элчилери Ханеске чейин жетишти. Алардын баары өздөрүнө пайдасы тийбеген элге таянышкан үчүн уят болушат. Уят менен маскарачылыктан башка ал элден жардам да пайда да жок. Түштүккө бара жаткан жаныбарларга артылган жүк, ургаач арстандар, эркек арстандар, уулуу жылаандар, учуучу жылаандар чыккан эзүүчүлөр менен кысымга алуучулардын жерине бара жатат. Алар өздөрүнө пайда келтирбей турган элге эшектердин кыр аркасына байлык, төөлөрдүн өркөчүнө асыл буюм жүктөп бара жатышат. Анткени Мисирдин жардамы пайдасыз, куру жардам. Ошондуктан мен аларга алардын күчү тынч отурууда деп айткам. Эми бар, бул сөздү алардын тактайына жазып кой. Бул сөздү китепке жазып кой. Ал сөз акыркы күнгө чейин түбөлүккө калсын. Анткени бул эл моюн сунбас эл, балдары калпычы, Теңирдин мыйзамын уккусу келбеген балдар. Алар көрөгөчтөргө алдын ала көргөнүңөрдү токтоткула. Пайгамбарларга бизге чындыкты айтпагыла, бизге жакканды айткыла. Жагымдуу нерселерди алдын ала айткыла. Жолубузга турбагыла, жолдон четтегиле. Исраилдин ыйыгын биздин көзүбүздөн жоготкула дешет. Ошондуктан Исраилдин ыйыгы мындай дейт: силер бул сөздү четке кагып, алдамчылыкка ишенип, жалганга таянганыңар үчүн, бул мыйзамсыздык силер үчүн кулоо коркунучу алдында турган бийик дубалдагы аңырайып ачылып турган жаракадай болот. Ал дубалдын кыйрашы күтүлбөгөн жерден
көз ирмемде болот. Чопойду ишти бырын-чырынын чыгарып талкалагандай, Теңир аны аеосуз талкалайт. Анын сыныктарынан очоктон чоголганга же кудуктан суу сузуп алганга сынык да табылбай калат. Анткени Ысрайылдын ыйыгы Кудай Теңир мындай дейт: өз ордуңарда калсаңар жана тынчсызданбасаңар куткарылмаксыңар. Силердин күчүңөр тынчтыкта жана таянууда, бирок силер каалаган жоксуңар. Жок, биз атка минип качып кетебиз дедиңер. Ошон үчүн качасыңар. Биз күлүк аттарга минип чаап кетебиз дедиңер. Ошон үчүн силердин артыңардан куугандар да күлүк болушат. Бир адам коркутса миңер качасыңар. 5 адам коркутса качканыңардан калганы бийик тоонун башындагы каскактай дөбөдөгү туудай болот. Ошон үчүн Теңир силерге райым кылуусун создуктуруп жатат. Силерге боорукердик көрсөтүүсүн токтотуп жатат. Анткени Теңир акыйкат Кудай. Аны күткөндөрдүн баары бактылуу. Эл Сион тоосунда Иерусалимде жашайт. Сен көп ыйлабайсың. Ал сенин ыйыңдын үнүн угуп, сага райым кылат. Ал сага үнүңдү угаар менен жооп берет. Теңир силерге кайгырганыңарда нан, муктаж болгонуңарда суу берет. Устаттарыңар жашынбай калат. Устаттарыңарды көрүп турасың. Эгерде оңго же солго бурулуп кетсеңер, кулагың артыңдан жол мына, ушул жол менен жүргүлө деген сөздү угат. Ошондо күмүш менен капталган жасалма кудайларыңды жана алтын менен капталган буркандарыңды жийиркеничтүү деп эсептейсиң. Сен аларды таза эмес нерсе катары ыргытасың. Аларга жогол бул жерден деп айтасың. Ошондо ал сенин талаага сепкен үрөөнүңө жамгыр берет. Наның, жериңдин түшүмү мол жана ширелүү болот. Ошол күнү малың кенен жайыттарга жайылат. Жер айдаган өгүздөрүңдө, эшектериңдө күрөк менен сапыргыч менен тазаланган туздуу тоют жейт. Чоң кыйроо болгон күнү мунаралар кулаганда ар бир бийик тоодо, ар бир бийик дөңсөөдө агын суулар өзөндөр агат. Теңир өз элинин жараатын танган күнү, дартын айыктырган күнү ай жарыгы күн жарыгындай болот. Ал эми күн жарыгы 7 эсе жарык болот. 7 күндүн жарыгындай болот. Мына Кудайдын ысымы алыстап келе жатат. Анын каары жалдындап жатат. Анын жалыны күчтүү, анын оозу жаалга толгон. Анын тили бардыгын жалмап салуучу оттой. Анын деми ташыган суудай. Ал моюнга чейин көтөрүлүп, элдерди алсырата сапырган ташкын суудай. Ошондо элдердин ооздорунда адашууга багыттаган ооздук болот. Ал эми силер ыйык майрамдын түнүндөгүдөй ырдайсыңар. Жүрөгүңөр Теңирдин тоосуна, Ысрайылдын аскасына чоор менен чыгып бара жаткан адамдын жүрөгүндөй кубанат. Ошондо Теңир өзүнүн улуу үнү менен күркүрөйт. Өзүнүн жазалоочу булчуңунун күчүн, катуу каары, баарын жалмаган оттун жалыны бороон ташкын таш мөндүр аркылуу көрсөтөт. Анткени Теңирдин үнүнөн таяк менен талкаланган Ашур титирейт. Ал үчүн белгиленген Теңирдин ага каршы жиберилген таягынын ар бир кыймылы Даптын жана Лиранын коштоосунда болот. Ал ага каршы бардыгын кыйратуучу согуш менен барат. Анткени Топет мурун эле курулган, ал падыша үчүн да терең кенен даярдалган. Очогунда оту да, отуну да мол. Теңирдин деми аны күкүрттүн агымындай күйгүзүп кетет. Ыйык элчи Жүйүттүн каты. Кудай аты аркылуу ыйыкталган жана Иса Машаяк аркылуу сакталган, чакырылгандарга Иса Машаяктын кулу, Жакыптын бир тууганы Жүйүттөн салам. Кудай силерге райымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силерде анын сүйүүсү арта берсин. Сүйүктүү бир туугандар, силерге жалпы куткарылуу жөнүндө жазууга дилгирелем. Бирок мен силерди ыйыктарга бир ирет берилген ишеним үчүн күрөшүүгө чакырууну зарыл деп таптым. Анткени силердин араңарга жашыруун түрдө кирип алган адамдар бар. Алар Кудайыбыздын ырайымын бузуктукка алмаштырган, жалгыз эгедерибиз жана Теңирибиз Иса Машаяктан баш тарткан кудайсыз адамдар. Алар үчүн байыртадан эле сот белгиленген. Силер баарын билсеңер да, мен Теңирдин өз элин Мисир жеринен алып чыккандан кийин ишенбегендерин жок кылып салганын, алгачкы абалын сактабай өздөрүнүн жайын таштап кеткен периштелерди да түбөлүккө байлап, караңгылыкка камап, сот боло турган улуу күнгө сактап койгонун, ошолорго окшоп бузуктукка баткан жана бөлөк дененин артынан ээрчиген Содом, Амор шаарлары жана алардын тегерегиндеги шаарлар башкаларга сабак болуш үчүн түбөлүк от жазасына тартылганын эскертким келет. Өздөрүнүн денесин булгаган, жогоркуларды тоготпой, жогорку бийиктегилерди жамандаган ошол кыялкечтерге да так ушундай болот. Башкы периште Михаил да Мусанын сөөгүн талашып шайтан менен айтышканда аны айыптоого батынбай, сага Теңир тыюу салсын деп гана айткан. Булар болсо өздөрү билбегендеринин баарын жамандашат.
өздөрүнүн табияты боюнча тилсиз жаныбарлардай ал эми билген нерселери менен өздөрүн кыйратып жок кылышат. Аларга кайгы, анткени алар кабылдын жолу менен жүрүшөт. Биламга окшоп арамакчанын артынан түшүп адашып жүрүшөт. Корак сыяктуу каршы чыгып өздөрүн өлүмгө дуушар кылып жатышат. Мындайлар силердин сүйүү кечиңерде азгырык болушат. Силер менен тойлоп өздөрүн коркпостон семиртишет. Алар шамал айдаган суусуз булуттар, алар тамыры менен жулунган, эки жолу өлгөн, жемишсиз күзгү дарактар. Алар өзүнүн ыплас нерселерин көбүктөнткөн деңиздин долу толкундары, адашкан жылдыздар, алар үчүн караңгылыктын караңгылыгы түбөлүккө сакталып турат. Адам атадан кийинки 7-чи тукумдан чыккан Энох да алар жөнүндө мына Теңир бардыгын соттош үчүн, кудайсыздардын өздөрүнүн кудайсыздыгы менен жасаган иштеринин бетин ачуу үчүн, ага каршы осол сөздөрдү айткан кудайсыз күнөөкөрлөрдү ашкерелөө үчүн өзүнүн түмөндөгөн ыйыктары менен келе жатат деп пайгамбарчылык кылган. Алар күңкүлдөктөр жана эч нерсеге ыраазы болбогондор, алар өздөрүнүн кумарларына жетеленип жашашат, ооз көптүрүп сүйлөшөт, өздөрүнүн пайдасы үчүн кошоматчылык кылышат. Бирок силер, сүйүктүү бир туугандар, Теңирибиз Иса Машаяктын элчилери тарабынан алдын ала айтылган сөздөрдү эсиңерден чыгарбагыла. Алар силерге акыркы убакта өздөрүнүн ыплас кумарларына жетеленип жашаган шылдыңчылдар пайда болот деп айтышкан. Алар ортого жик салуучу, руху жок табигый адамдар. Сүйүктүү бир туугандар, силер болсо өзүңөрдү ыйык ишенимдердин негизинде бекемдегиле, ыйык рухтун жетеги менен сыйынгыла. Түбөлүк өмүргө ээ болушуңар үчүн Теңирибиз Иса Машаяктан ырайым күтүп, өзүңөргө болгон Кудайдын сүйүүсүн сактап жашагыла. Олку солку болуп жаткандарга боорукердик менен мамиле кылгыла. Ал эми кээ бирөөлөрдү оттон алып калган сыяктуу коркутуу менен куткарып калгыла. Алардын денеси менен булганган кийиминен да жийиркенип, коркунуч менен ашкере кылгыла. Кылымдар мурун жана азыр, түбөлүктөн түбөлүккө даңк, улуулук, кубат жана бийлик силерди жыгылуудан сактай ала турган, өзүнүн даңкынын алдында кемчиликсиз кылып, кубанычыңарды сактап тура ала турган биздин Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу куткаруучубуз болгон жалгыз акылман Кудайыбыздыкы. Амин.